Казакстанда негизги улуттук бирдиктүү тестирлөө жыйынтыкталды. Бул жылы сынакка 233 миңден ашык мектеп бүтүрүүчүсү катышты. Алардын басымдуу бөлүгү тестирлөөнү мамлекеттик тилде тапшырса, 400гө жакын окуучу англис тилин тандаган. Келечектеги студенттердин арасында инженердик адистиктерге болгон кызыгуу жогору бойдон калууда. Андыктан суроо талапка ээ багыт катары математика, физика, профилдик предметтер айкалышы сакталууда. Өлкө боюнча орточо көрсөткүч 69 балды түздү. Ал эми эң жогорку 140 балды 2 абитуриент топтой алды. Алдыда билим берүү гранттарынын конкурсу күтүлүүдө. После каждого ЕНТ в личном кабинете. Ар бир улуттук бирдиктүү тестирлөөдөн кийин абитуриенттин жеке кабинетине темалар боюнча талдоо жайгаштырылат. Ал кийинки тестирлөөгө даярданууга жардам берет. Бул талдоо абитуриенттерге кайсы темалар боюнча кемчиликтери бар экенин аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле ата-энелерге, мугалимдерге жана абитуриенттин өзүнө мурунку тестирлөөлөрдүн жыйынтыгын жакшыртууга көмөк көрсөтөт. Предыдущих ЕНТ.